Мына кечиндеси көрдүңүздөр интернет булактарында мына TikTok'тогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Эми Алмаз Акунжанович, мына Маданият маалымат министрлигине тапшырма берип, ушул TikTok'тун жаман жака бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уятко мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жокко бул TikTok'ту андай көрсөтө тургандар. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, же чакырасыздарбы? Рахмат. Шайлоо Карбеш туура эле маселе көтөрдү да, жанагы TikTok боюнча. Эми жана Маданият министрлиги муну көзөмөлгө алыш керек, сөзсүз түрдө. Башында башталды, азыр караганга коруп калды. Эми жаш балдар биздин идеологиябыз болуш керек да. Жаш балдар жана спортко үндөшүбүз керек. Назар коллегаларыбыз айтып кетти. Эми жана биздин үрп адат, маданиятыбызды, идеологиябызды жандарыш керек да. Мына улуттук телеканалдарда айтыш керек. Азыр TikTok'та мен балдардан коруп калдым. Дайыма телефондорун карап турам. Башында эле жакшы башталды, азыр болсо жанагындай ичкөнү башынан кийип мындай бизге мындай биздин маданиятты мындай жакпаган нерселерди көргөзө баштады да. Бир көзөмөлдөгөн бир биздин мындай министрликтер бар боюнча. Алмаз Акунжан. Ошон үчүн көзөмөлдөгө мына коңшу мамлекеттерибиз такыр жок булар. Анан эмне ушу биздин мамлекетке келип мындай пилоттун проекттер кылып ушундай кылып киргизип атышат ушуларды. Бул бизге жакпайт ошон үчүн Алмаз Акунжан бир көзөмөлдөөчү мына Маданият министрлигине айтып ушуну бир бизге эмесин берип койсоңуз жөн ушул боюнча. Рахмат.